Саламатсыздарбы, бүгүн биз шайлоо округтары жана аларды түзүү, ошондой эле шайлоочулардын тизмелери тууралуу сөз кылабыз. Биздин мейманыбыз шайлоолор боюнча эксперт Танышай Мамытова. Саламатсызбы? Өткөндө биз жаңы системанын өзгөчөлүктөрү жана ошондой эле ар бир баскыч тууралуу талкуулаганбыз. Ал эми бүгүн шайлоо округтарын түзүү маселелерине токтолгубуз келет. Анткени бул маселе биздин коомчулукта абдан көп талаш тартыштарды пайда кылган. Ушулар тууралуу айтып бересизби? Буга чейин биз жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жаңы аралаш шайлоо системасы боюнча өтө тургандыгы, 54 депутат бирдиктүү шайлоо округу боюнча шайланарын жана бирдиктүү округ анын ичинде Кыргыз Республикасынын бүт аймагын өз ичине камтый тургандыгын жана ал боюнча биз талапкерлердин тизмелери боюнча добуш берерибизди жана бул жерде округ боюнча эч нерсе өзгөрбөгөндүгү тууралуу айтканбыз. Биз бир мандаттуу округтарда шайлай турган 36 депутат боюнча кырдаал башкача. Бул үчүн Борбордук шайлоо комиссиясында бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча схемалар жана чек аралар бүт өлкө боюнча бекитилген. Ошону менен бирге шайлоо жөнүндөгү мыйзамга ылайык бир мандаттуу округтарды түзүүдө бир мандаттуу округ тууралуу талаптар эске алынууга тийиш. Ал өзүнө шайлоочулардын болжол менен бирдей санын камтууга тийиш. Бул жерде болсо четтөөнүн жол берилген пайызы 20-ны түзөт. Жана ошону менен бирге бир мандаттуу округ ал бирдиктүү аймак болууга тийиш. Башкача айтканда бир мандаттуу шайлоо округуна өз ара чектешпеген аймактарды киргизүүгө жол берилбейт. Факт боюнча биз Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо округтарынын чек араларын жана схемаларын бекитип жатканда аларды төмөндөгүдөй бекиткендигин көрүп жатабыз. Ушул тапта бизде Бишкек шаарында бир мандаттуу 4 округ, Чүй областында 6, Жалал Абад областында 7, Нарын жана Талас областарында 2 округ. Ысык Көл жана Баткен областарында 3 округтан бар. Бир мандаттуу шайлоо округтарынын эң эле көп саны Ош жана Ош областында. Ал жерде бир мандаттуу 9 шайлоо округу бар. Башкача айтканда бул округтар ушул областтардагы жана райондордогу шайлоочулардын санын эске алуу менен бөлүштүрүлгөн болчу. Бирок округтарга бөлүүнү ар бир шайлоо сайын өзгөрүшү мүмкүн экендигин, башкача айтканда ал округтагы шайлоочулардын санынан көз каранды экендигин белгилей кетүү керек. Ага ылайык, эгерде шайлоочулар көбөйүү жагына же азайуу жагына өзгөрө турган болсо, бул округтарды областтар боюнча бөлүштүрүү кийинки шайлоодо башкача болушу мүмкүн. Демек, бул миграциядан көз каранды болот экен да. Өзүнүн өкүлдөрүн мамлекеттик бийлик органдарына жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо укугу бул биздин демократиялык коомдогу жана биздин өлкөдөгү добуш берүү үчүн шайлоочулардын тизмесине кирүү керек деген негизги укуктардын бири. Айтыңызчы, шайлоочулардын тизмелери кандайча түзүлөт жана бул жерде мыйзамда кандайдыр бир өзгөрүүлөр барбы? Шайлоочулардын тизмелерине киргизилген өзгөртүүлөрдү эске алуу менен алар дагы ар кандай түрдө эки шайлоо системасы боюнча түзүлөт. Башкача айтканда шайлоочулардын бир тизмеси бирдиктүү округ боюнча жана шайлоочулардын экинчи тизмеси бир мандаттуу округ боюнча түзүлөт. Ага ылайык шайлоочулардын тизмесине бирдиктүү бир мандаттуу округ боюнча кирүү үчүн шайлоочулардын тизмесине бирдиктүү округ боюнча киргизүүнүн ар кандай критерийлери бар. Жаран 18 жашка толгон болушу, активдүү шайлоо укугуна ээ болушу керек. Башкача айтканда анын жөндөмдүүлүгү же соттуулугу боюнча чектөөлөрү болбоого тийиш жана ал биометрикалык каттоодон өтүшү керек. Бул бирдиктүү округ боюнча шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн жетиштүү болот. Бир мандаттуу шайлоо округтары боюнча абал башкача. Анткени алар депутаттын байланыштарынын болушу тууралуу талаптарды эске алуу менен түзүлө тургандай түзүлөт. Шайланган депутаттын калк менен байланышы, ага ылайык бир мандаттуу округ боюнча шайлоочулардын тизмесине кирүүнү каалаган шайлоочунун 18 жашка толуусу тууралуу талапка кошумча талап турат. Активдүү укуктун болушу жана биометрикалык каттоонун болушунан тышкары, ал ошондой эле жергиликтүү жамааттын мүчөсү болууга тийиш. Башкача айтканда, бул жергиликтүү жамааттагы мүчөлүктү билдирет. Ал добуш берүү күнүнө чейин 90 күндөн кем эмес убакытта жасалышы керек, болгон катталуу менен тастыкталышы керек. Башкача айтканда, иш жүзүндө алдыдагы 2001 жылдын 28 ноябрындагы шайлоолордо ушул жылдын август айынын аягына чейин өзүнүн бир мандаттуу округуна катталбаган жарандар албетте ал жерде добуш бере алышпайт. Башкача айтканда, бир мандаттуу округка 21 жылдын август айынын аягына карата ошол бир мандаттуу округтун аймагында жашап жаткан жана катталган жарандар киргизилген жана өз кезегинде шайлоочулардын бир мандаттуу дагы ошондой эле бирдиктүү округ боюнча дагы шайлоочулардын тизмелеринин өзү дагы түзүүдө 3 этаптан өтүшөт. Биринчи этапта шайлоочулардын алдын ала тизмеси түзүлөт. Ал калктын бирдиктүү реестринен алынат жана ушул алдын ала тизмеге мен айтып өткөндөй 18 жашка толгон курактагы жана мен буга чейин айтып өткөн талаптарга жооп берген жарандар киргизилет. Шайлоочулардын алдын ала тизмеси көрсөтүлгөн. Ал участкалык шайлоо комиссиялары тарабынан добуш берүүгө 70 күндөн кеч эмес убакыт калганда жайгаштырылууга тийиш.
Ушундан соң ага ылайык шайлоочулар муну менен таанышып, кандайдыр бир каталарды же так эмес маалыматтарды көрүп же алар эски катталган жери боюнча жазылгандыгын көрө алышат. Мисалы, ал жерде кандайдыр бир каталардын техникалык учурлары болушу мүмкүн. Мындан тышкары бул мезгилде кайсы бир жарандар ошол учурда 18 жашка толушу же башка жерге көчүп каттоосун өзгөртүшү жана ушул сыяктуулар болушу мүмкүн. Башкача айтканда, бул биздин жарандар кыймылда турган туруктуу процесс да. Ага ылайык кийинки этапта шайлоочулардын контролдук тизмеси түзүлөт. Ал шайлоо участкаларында добуш берүүгө 30 күн калганда жайгаштырылышы керек жана добуш берүүгө 15 күн калганда участкалык шайлоо комиссиялары тарабынан шайлоочулардын тизмесине киргизүү же кандайдыр бир так эместиктер жана каталар тууралуу арыздар кабыл алынбайт. Ошентип, добуш берүү күнүнө 7 күн калганда эч кандай өзгөртүлүшү мүмкүн болбогон шайлоочулардын биротоло тизмелери участкалык шайлоо комиссияларына жайгаштырылат. Ага ылайык бардык 3 этапта тең шайлоочулар участкалык шайлоо комиссияларына дагы бара алышат жана Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтынан тизме бөлүмүнөн таанышып, алар кайсы участокко катталгандыгын, кандайдыр бир так эместиктер жана каталар барбы же жокпу карай алышат жана аларды оңдоого али убакыт болот. Ал эми биздин чет өлкөдөгү жарандар кандай добуш беришет? Биздин чет өлкөдөгү жарандарыбыз шайлоо участоктарында добуш беришет. Бул шайлоо участоктары алар биздин Ички иштер министрлигибиздин Борбордук шайлоо комиссиясы менен жана ошол шайлоо участогу ачылган мамлекеттин аккредитациялоо боюнча тиешелүү органдары менен кызматташтыкта түзүлөт. Бул жерде акыркы бир нече айлардын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы менимче дээрлик 10го жакын кошумча шайлоо участоктарын ачты. Ага ылайык Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары биздин жарандар бирдиктүү округ боюнча гана, башкача айтканда саясий партиялардын талапкерлеринин тизмеси үчүн добуш бере алышат. Мазмундуу маегиңиз үчүн чоң рахмат. Биз менен шайлоолор боюнча эксперт Канышай Мамытова болду.